You play with them balls like it's FIFA. Hit or miss. I guess they never miss, huh? Барына салам урматтуу достор, кандайсыздар? Жакшы, рахмат. Өзүңүздөр кандайсыздар? Замечательно. Поразительно. Ал эми бүгүнкү эле видео аябай күлкүмүштүү ха-ха болмокчу. Ошондуктан видеону сөзсүз түрдө аягына чейин көр. Албетте бул видеодо мен эч кимди жамандабайм, шылдыңдабайм. Бардыгы болгону тамаша иретинде эле жасалган. Барыбыз эле билебиз, эгерде биз депутат же болбосо президент болсок, анда биз сөзсүз түрдө эл алдында сүйлөгөндү үйрөнүшүбүз керек. Ал эми эгерде бир нерсени не то кылып айтып койсоң, анда интернет тармагында звезда болуп кетесиң. Да, это жестко. Албетте достор, эч ким идеалдуу эмес жана ар бир адам жаңылат. Ал эми бүгүнкү эле видеодо болсо депутаттардын жана президенттердин ыңгайсыз абалда калган учурлары. Анда эмесе видеого лайкты бастыңарбы? Каналда биринчи болуп жатсаңыздар, каналга жазылдыңыздарбы? Жана ошондой эле достор, мени инстаграмга жазылсаңар, акырда аябай кызыктуу видеолор чыгат. Анда эмесе достор, биз болсо видеону баштайбыз. Instagram тармагында көп эле айтып калышат, Кыргызстандагы эң мыкты сериал бул Жогорку Кеңеш деп. Вот это поворот! Барыбыз эле билебиз, эгерде Сооронбай Жээнбеков бир нерсени орусча сүйлөп чыгарса, аны баары шылдыңдашат. Дорогие соотечественники! Что он сказал? Дорогие соотечественники! Кто? Дорогие соотечественники! Замечательно. Поразительно. Гениально. Урматтуу достор, менде бир суроо. Эмне үчүн Сооронбай Жээнбеков орусча аябай жаман сүйлөйт? Мындайча айтканда, орус тилинде сүйлөгөндө аябай такалып, каталарды аябай көп кетирет. Я памятник себе воздвигну рукотворный. Не зарастет, к нему не зарастет, к нему не зарастет людская тропа. Албетте достор, мен бул нерсени жөн жерден айткан жокмун. Көрсө, Сооронбай Жээнбеков өз убагында орус тили жана орус адабияты боюнча мугалим болчу экен. Анан эмне үчүн орусча сүйлөгөндө аябай көп такалат жана каталарды аябай көп кетирет? Я не знаю. Эмне дегенде билесиздер, эгерде ал орус тили мугалими болсо, анда ал бул тилде аябай жакшы сүйлөшү керек. В принципе, логично. Албетте достор, аны мен кемсинтип же болбосо шылдыңдаган жерим жок. Бирок достор, бул чын эле ошондой болуп жатпайбы? Не зарастет, к нему не зарастет, к нему не зарастет. Вы меня рассмешили. Ошондой эле интернет тармагында Сооронбай Жээнбековду колдогон депутаттарды адамдар аябай шылдыңдашат. Мындай видеолорду көп эле көрсөңөр керек. Бүгін сіз Сооронбай Шарипович Кыргызстанда манас, атанын ордуна манассыз. Кемчилигин, Сооронбай Шариповичтин кемчилигин көрө албай атам. Эмне үчүн Сооронбай Жээнбеков аткарылбай турган убадаларды бербейт. Ал аткарыла турган убадаларды берет. Ошон үчүн мен Жээнбековду тандадым. Жана албетте достор, мындай видеонун астындагы комментарийлерде Сооронбай Жээнбековду аябай жамандап сөгүшкөн. Ооба достор, Сооронбай Жээнбековду көбү аябай жаман көрүшөт. Сооронбай чыгыш кейинин түрүң Бабанов келс. Болду ичри. Эгерде бул бала Сооронбай Жээнбековдон кайрадан айткан сөздөрүнө кечирим сурап чыкса, мен эч таң калбайм. Эмне дегенде андай нерселер аябай толуп кетти. Атаңдай болгон киши менен келип ал. Барыбыз эле билебиз, Жогорку Кеңеште депутат болуу иштөө аябай кыйын. Аябай оор жумуштарды жасап жатып, кээде уйкуң келип кетет. Тихо ходит дрема возле нас за окошком. Азырда отуруп алып уктап атат. Бул кишинде Жогорку Кеңеш уктаган үчүн келеби? Мен сөткө тартып алдым азыр. Уят эми. Уктап атасыз, мен көрүп атпайм сизди. Сиз эмне бияка уктаганы келесизби? Ага. Ал эми бул депутатты карасаңар, добушуңду сатыш керек экендигин ачык эле айтып жатат. 1000 сомго эмес, добушту жок дегенде кымбатыраак сатыш керек да. 10 000 сом, 20 000 сом. Тамашалап атасың. Нет. Балким ойлосо керек, эгерде ушинтип айтсам, мени баары колдошот деп. Бирок андай эмес. Бирок кээде мындай деле болуп турат.
Gomez Sexalu Gomez Ко. Молоко. Макало. Болды, қайра чыгылы өзүңөрдүн эмеңерди качать этип өрбөгүлө көп. Ал эми кээ бирлери болсо Кыргыз Республикасынын депутаты болуп туруп, Кыргыз Республикасынын гимнин билбейт. Ахмангуль. Я сейчас такой, что-то так не готов я. Это слишком для меня резко. Спасибо. Жоқ айта албайм. Биринчи куплет Айтпайм. Любой куплет айта аласыз ба? Эми припевин баарын айтып берсем мүмкүн. Припевин айта аласыз ба? Кыскача эле. Эми эмне кыласың? Ақтан гүлі асқазаулар талалар, еліміздің жаны менен барабар. Бейкуттукту төгөт кыргыз жерине. Канат, сен билет турбайсың ба? Бейкуттукту төгөт кыргыз жерине болду. Мен ыр менен кошо кете берет. Ырдап. Ак мөңгүлүү аска тоолу. Кой башка момент айтып берейинчи. Жок, кыскача эле мындай эле. Бир куплетин айта аласың хотя бы. Мен ойлойм буларга караганда биринчи класстын окуучулары Кыргыз Республикасынын гимнин жакшыраак билет. Но это не точно. Өзүңөр деле билет болушуңар керек. Бир нече күн мурун азыркы бийликке каршы чыгып митинг болду. Жана албетте алардын жанынан депутаттар өткөн. Вы что, с ума сошли, что ли? Жана албетте бул депутатты шылыңдап аябай көп приколдор чыгып кетти. Сіздер мындай жаңылыш көріп отырсыңар да, өзіме мындай қылып, сөмейім көргізгенде, просто сөмейім ортан қолға қарағанда ұзынырақ та ошондой көрініп қалды сіздерге. Билесиздер, урматтуу достор, кээде депутаттар акылдуу, акылман бир сөздөрдөн айтам деп, бирок чота болбой калат да. Мен кыргызбын, ата наркын сактаган. Кыргызстан деп эмгектенип жүрөмүн, ар күн сайын азаттыкка аттанып. Мен ушу дем менен жашаймын. Мага ушу жетет. Бул ырдын туурасы мен кыргызмын, сатылбаган, сатпаган. Мен кыргызмын, баба наркын сактаган. Ата журтка жасасам деп бир эмгек. Ар күн сайын чоң казакка аттанам. Кыргызстан негизи кичинекей шаар. Анан биз Кыргызстан кичинекей шаар. Кичинекей шаар. Вот, ребята, вы можете подумать, что только кыргызстанцы умеют издеваться над своими депутатами. На самом деле не так. На самом деле такие смешные депутаты есть и в других странах. И над ними издеваются гораздо жестче. Например, есть такой депутат, как Виталий Кличко. И вы знаете, что он тоже как бы вот пытается высказать умные, мудрые, великие слова. Но вот как-то не получается. А сегодня, в завтрашний день, не все могут смотреть. Вернее, смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать. Да, ребята, реально великие, умные слова, которых нельзя просто пропустить. И подобных фраз у него довольно-таки очень много. Не ходил, с кабинета не смотрел, я посмотрел кабинет, и кабинет для меня не важно. Я готов работать, главное, чтобы для этой работы была эффективная, а не там, где ты сидишь. Вот ты меня рассмешнил. Я вхожу всегда через двери. И не прыгаю, не выбегаю через окна или через какие-то другие.
И конечно, ребята, такое довольно-таки часто случается, особенно когда ты взволнован перед камерой, тебя снимают, а ты тупишь перед камерой. Особенно важно, чтобы постоянно обучаться, совершенствоваться, справляться с волнением. На самом деле каждый человек ошибается, и не всем дано стать великим оратором. Ну, конечно, как бы к этому можно обучиться. И, конечно, этот ролик создан абсолютно в юмористических целях, не в целях, чтобы кого-то оскорбить, унизить, а просто в юмористических целях. Надеюсь, что вы меня поймете. Обязательно подписывайся на мой инстаграм, туда тоже выходят очень крутые, смешные, бомбезные ролики. Ну что, ребята, мы с вами прощаемся, а также смотрите мои другие ролики, они тоже очень крутые и интересные. До встречи на вершине.